Саламатсыздарбы, эфирде кел берүүсү. Кыргызстанда гана эмес, жалпы дүйнө жүзүндө TikTok социалдык тармагынын жалпы коомго тийгизген таасири, өлкөлөрдүн саясатына тийгизген таасири боюнча талкуулар көп болуп атат. Бул жөнүндө Кыргызстанда дагы ар кандай талкуулар болуп, парламент бир убакта TikTok'ту жабуу керек деген чечим кабыл алса, декабрда кайра бул чечим жокко чыгарылган. Бул чынында эле TikTok социалдык тармагы азыркы өсүп келаткан муумга, коомго кандай таасир тийгизет? Бул теманы талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокто алып баруучу журналист Эркен Рыскулбеков жана журналист, блогер Айзада Жамгырчыбай болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо негизи сиздерге ушул Кыргызстандагы социалдык тармактардын өнүгүүсүндө TikTok мындай күтүүсүз болгондо, себеби дегенде биз билебиз, Facebook, Instagram булар мындай акырындап өнүгүп келатканда бир жылдары 200 000 колдонуучу анан көбөйүп, ал эми TikTok бир жылда эле аябай бат кирип, анан коомго бат сиңип кетти да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Айзада сизден баштайлы. Эми бул жерде анткени жаштарга мыкты платформа түзүлүп берилген. Жана Instagram, Facebookка салыштырмалуу көңүл ачуучу контент көп. Анан азыркы мисалы кичинекей баладан тарта, жаңы эле мультфильм көрүп аткан баладан тарта 60 жашка чейин өзүнүн контентин тапса болот. Facebook'a кирсең бир гана талкуу, Instagram'a кирсең баягы мен сонун жашоом деп күзгүдө көрсөтүшөт, бирок TikTok'то лайф, жандуу жашоо, жандуу би, жандуу кыймыл аракет, анан эң башкысы алгоритм. Видеолоруңуз тез эле рекке чыга берет, лайк, комментарий, көрүүлөр тез чогулат, башка социалдык тармактарга салыштырмалуу. Бул ошонусу менен жалпы көрүүчүлөрдү гана эмес, блогерлерди да тартып атат, албетте. Анткени баардыгы азыр популярдуу болгусу келет. Жөн эле үйдө отурган кожойке деле, достор, мен бүгүн нан жасап атам, нанды мынтип жасайдым, өзгөчө бышырдым, тиги бул комментарийси укмуш, TikTok'то көрүүлөр аябай көп. Ошол эле видеону карасаңыз, Instagram'да эмнегедир көрүүсү аз, лайктары аз, бирок төшүн жан башын чыгарып алган кыздын сүрөтү Instagram'да көбүрөөк лайк алат да. Бул өзүнүн саясаты жана алгоритми. Жөнөкөй эле айылда турган адамдар, мисалы TikTok аркылуу блогер болуп, шаарда көп ийгиликтерге жетишти. Ошондой плюс жактары бар. Анан алгоритм дагы көпчүлүктү тартат. Эркин мырза, сизге дагы ушул эле суроо. Негизи эле сиз жалпы эле социалдык тармактарда активдүү болуп, көп бардык эле социалдык тармактарда. TikToктон башкасында. TikToктон башкасында. Ошол TikToктун мындай кирип келүүсүнө сиз мисалы коом менен көбүрөөк жүрөсүз, аралашып жүрөсүз. Эмне себеп болду деп ойлойсуз? Дагы башка себептери барбы? Мен TikToктун Кыргызстандын коомуна тез кирип кетишинин эки жүйөлүү себебин байкадым. Биринчиси сиз айткан Facebook, ага чейинки Одноклассники жана башка социалдык барактар, кийинки эң чоң платформа Facebook көрүүчүлөрдүн социалдык тармактарды колдонуусуна, кабыл алуусуна жакшы платформа түзүп берген, даярдап берген. Анан TikTok келгенде биз интернет жайылып, уюлдук телефондор, 4G керек болсо 5G интернет тез киргендиктен TikTok'ка дагы тез кирип кеттик да. Бул биринчиси. Бул даярдыгыбыз чоң болчу. Бул мындай техникалык тарабынан. Эгер моралдык жагын карай турган болсок, бул тез кирип кеткенибиздин себеби Instagram'дагы, TikTok'тагы маалымат берүүнүн, маалымат таратуунун кылымдар бою калыптанып келген стандарттарын бир жылдын, жарым жылдын ичинде жокко чыгарды. Башкача айтканда, маалыматты биз билебиз, ЗОДЗ, заявление, объяснение, доказательство, заключение деген бир стандарттар менен бериш керек. Жана башка тартылганда крупный пландан общий планга өтүш керек деген маселелер болчу да. Бул нерселердин баары бир күндө жок болду дагы. Үйдө отурган эле кожойке болобу, студент болобу же жөнөкөй ишкер болобу, баардыгы маалымат алуучу эмес, учурда маалымат берүүчү дагы болуп кетти. Ошол эки нерсе жоюлгандыгы үчүн TikTok тез кирип кетти. Адамдар психологиялык жактан өздөрүн кайсы бир мындай бир коомдук повестканы жаратуучу катары эсептеп калышат. Ооба, маалымат берүүчү менен маалымат алуучунун ортосунда кылымдар бою бир барьер болуп келген. Ал барьер убагында байыркы Римде глашатайлар баштаган, кийин Франция буржуаздык революциясында гезиттер, анан кийин Попов ойлоп тапкан радио, анан кийин телевидение, керек болсо Facebooктун убагында дагы мындай мен блогермин деп өзүнчө бөлүнүп жүргөндөр болчу. Анан алардын окурмандары бар болчу да. Эми болсо ошол эки фронт бир убакта мынтип аралашып, жуурулушуп бир камыр болуп жатып калдык.
Айзат айым, сизге суроодо, сиз карап көрсөк сиздин TikTok'та дагы, анан Instagram'да дагы мындай сизди фолловерлер көп экен да, сизди көргөн кишилердин. Анан ушул эки бирок мындайча айтканда, ошол эле эки социалдык тармакта дагы бир эле кишилер олтурат да, бир эле адамдын телефонунда эки тармактын кандайдыр бир айырмачылыгын байкай алдыңызбы? Колдонуучулар кантип алып жүрүшөт өздөрүн? Албетте. Инстаграмда такыр башкача. Айтып атпаймынбы, сиз бирдей деп атпайсызбы? Бирдей эмес. Мен TikTok'ка салган видеону Инстаграмга киргизбейм. Инстаграмга атайын өзгөчө өзүнүн алгоритмине жараша монтаж кылып даярдап сөздөр жазып киргизем. Ал видеону кайра TikTok'ка киргизсем, эмнегедир лайк, комментарийлер аз болот. TikTok болушунча жашоо. Сен ушул жерде отурасың, сиз экөөсүн видеоңузду монтаждап киргизгенге салыштырмалуу, ал жакта жашоодо сен мынтип карап эле. Достор, мен бүгүн мындай өткөндө бир букет жөнүндө видео тартып койдум. Достор, менин машинамдын үстүнө бирөө гүл таштап кеттир. Айымдарга гүл бергиле, тигинтикиле, ментикиле көрүү 200 миңден ашып кетти да. А ошол эле видеону мен эгер Инстаграмга киргизе турган болсом, ал жактан анчалык көп көрүүнү дагы, лайкты дагы албайт эле. Эмне себептен? Анткени TikTok'то бизде жөнөкөй адамдар дагы азыр көп. Ал жакта видеолор мисалы аябай көп чыга берет. Мисалы сиз тамакты кызыгып көргөн болсоңуз, тамак чыгат. Косметиканы кызыгып көрсөңүз, косметика чыгат. Алгоритмдер ушундай иштейт да. Instagram деген азыр TikTok'ту көрүп туруп, анан кийин Reels'ты чыгарбадыбы? Reels'ты өзүнчө чыгарып койбодубу? Мисалы азыр сиздин баракчаңыздагы лайк эле көрүнөт, просмотр көрүнбөйт. Ушул нерсе дагы аябай көп нерсеге таасир этет экен да. А TikTok'то азыркы учурга чейин сенин канча адам көргөндүгүң мынтип көрүнүп турат. Бул ачык түрдө баарын көрсөтүлүп турат. А Instagram'да азыр лайк эле. Азыр адамдар лайк баскандан да эринип калган. Ошол бирден бир кичинекей себеп болсо дагы көпчүлүгү TikTok'то көп. Азыр чоң кишилер деле TikTok'то отуруп алып кадимкидей мынтип көрүшөт. Instagram'га салыштырмалуу азыр окугусу келбейт. Бардык маалыматтар кыскарып кетти. 15 секундтан кийин сен видеоңдун көрүүсү ылдый түшүп калат алгоритми. TikTok'то ошондой 5 секунда, 6 секунда, 10 секунда бийледиң, ырдадың, бардыгы тез жашоонун ыргагына жараша өсүп атат да. Анан ушул алгоритмдер жөнүндө сөз болгондо эске келип кетти да, бизде деген муну жабууга аракет болгондо көбүнчө эле мындай бир анан адеп ахлаксыз нерселер көп чыгарылат экен деген ой пикирлер көп айтылбады беле. Анан ошол пикирлер демек ошо колдонгон адамдардын өздөрүнүн кайсы бир көргөн нерселерине байланыштуу болот. Албетте. Ошол эгер ким кандай көрсө, бир депутат айтпады беле, мен үйдө балдарым менен TikTok көрүп отурганда уялам депчи. Мен ошондо ойлоп койдум элем, бечара, демек сен көргөн алгоритмдериң ушуп турбайбы депчи. Өзүң жаман нерселер көрүп атсаң, балдарың менен отурганда эле жаман нерселер чыгып берет да. Ооба, ошондой эле. Эгер илим, билим, техника, маданият, тарых, географияны көрсөң, TikTok сага ошол теманы сунуштап бере берет. Анан дагы бир негизи бул Кыргызстанда кандай билбейм, бирок жалпы эл аралык изилдөөлөргө караганда себеби дегенде бул TikTok азыр Европанын бир канча өлкөлөрүндө, анын ичинде Франция, Нидерланды, Улуу Британия өлкөлөрүндө бул жабылып турат да. Анан азыр Америка Кошмо Штаттарында дагы бул жабуу жөнүндө аракеттер болуп, улам сенаттарда, конгресстерде талкуулар жүрүп атат да. Анан ошондо негизги мындай көрүнүш бул өсүп келаткан муун, азыркы улуу муундан келаткан мындай маалыматтар, коомдук түзүлүш, кайсы бир коомдук тартип, кайсы бир эрежелерден тышкары болуп кетти. Себеби дегенде ар кимиси өз-өзүнчө жаратып атып, жанагы бийлеп ырдап атып эле бири-бирине жалаң өздөрүнүн мындайча айтканда горизонталдуу түрдө маалымат бөлүшүү платформасы болуп калды дешет да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Бул Кыргызстандын келечек муунуна коркунучтуу дегенге кошула аласызбы? Кошула албайм. Себеби мындай эпохалдуу процесстер бир эмес бир нече жолу болгон. Кыргыз жазма келгенде дагы корккон, кыргыз латын алфавитинен кирилл алфавитине өткөндө дагы эки муун ортосунда ажырым болуп калат деп корккон. Телевидение толугу менен турмушка келгенде жана Москва слезам не верит деп билесиңерби, ничего не будет кроме телевидения деген сөз бар го. Ошондой да коркунуч болгон. Интернет жаңы кирип келгенде дагы коркунуч болгон. Муну уже биз көрүп калдык бул тарыхты. Мына ошол коркунучтуу этаптардын бири болгону гана.
бул табигый эволюциялык процесс. Биз мындан эч жакка жашынып кутула албайбыз. Чек арабызды жаап, үстүбүздөн бир чоң купол кылып, анан кийин эч кимди киргизбейбиз, өзүнчө болобуз деген бул болуп көрбөгөндөй абстракция. Эч коркпойм, тескерисинче келген жаңылыктардын баардыгы мүмкүнчүлүк катары кабыл алып, балким жаштарга жеткизе турган маалыматыбызды, балким бүгүн жаштар менен улуулардын ортосундагы ажырымды бириктире турган канал катары колдонуп калуу мүмкүнчүлүгү катары көрүшүбүз керек биз TikTok'ту. Сиздин оюңузча кандай бул? Топтора анткени баардык нерсеге эле биз башында каршы болот экенбиз да. Бул нерсе койуп, кыргызга болбойт, кыргыздын канында болгон эмес, кыргыз эбак мындай болгон деген сыяктуучу. Кыргыз деген ошол кылымда калып калган жок да. Биз жаңыланып атпайбызбы? Заманга жараша. Анда тоонун башында эле жашап калбайт белек. Азыр баардыгы ошол учурга жараша замандын талабы менен акырын кетип атабыз. Бирок ошол учурда жаманды көргүсү келгендер жаманды көрөт, жакшыны көргүсү келгендер жакшыны көрөт. TikToктон мисалы акча тапкандар көп да. Ал жагын карап көрбөдүңүздөр беле? Эфирден мисалычы. Эфирден мен Германиядагы досум бар. Ал Кадыр деген ушунчалык популярдуу блогер TikTokто. Ал канчалаган Баткенде, Оштогу жаман жашаган, баягы шарты болбогон үй бүлөлөргө TikToктон эле эфирге чыгып, мына ошол үй бүлөгө бүгүн мен жардам берем, мага акча, ушулардын акчага которгула дегенде, жок дегенде бир эфирден 100 миңге чейин, сомго чейин чогултуп ошол үй бүлөлөргө берген да. Эмнеге биз ушул жакшы жактарын мисалы айта албайбыз? Ошентип жасаса деле болот. Жанагы уяттуу нерсе, жанагы жаштардын оюн, жаштардын түзүлүшүн, адеп, аклагын бузуп аткан нерсе Инстаграмда жок дейсизби? Инстаграмда дагы бар, Фейсбукта дагы бар, бардык жакта эле ачык да. Болгону TikTokто соңку учурдагы биздин жанагы айтып атпайбызбы, жаңы эле көрө калып эле ошол эфирге чыга калып, бирөө тиги бюстгальтерин башына кийип алып, анан дагы бир нерсесин бир жагына кийип алып, бул биздин эркектер качан ушундай кылды эле, мындай болду эле деген талкуулар жараган. Албетте, ар ким өзүнүн аудиториясын ар кандай топтойт да. Акыл эсине жараша топтойт. Ошондойлорду эле анда арасынан алып эле аларды кысып койсун, анан TikToкту бирок токтотуп коюу мүмкүн эмес. TikTok деген өзүнчө бир платформа, бул дагы медиа, өзүнүн булагы бар, өзүнүн көрөрмандары бар, жаштар бардыгы ошол жакта. Анан бул жерде мындай бир башка өлкөлөрдө жабылуусунун себеби, мисалы Америкадагы талкууну көп калсак, бул мындай саясий, ошол эле саясий жашоосунда шайлоо убагында айрыкча көп ролду ойноптур да. Себеби дегенде биринчи жолу шайлоого барган кишилер аябай активдүү болуп, алар андан кийин бул TikTok улуу муңга тараган үчүн, улуу муңга дагы көп таасирин тийгизип, ошолор аркылуу мындай көп добуштарга таасирин тийгизген деген пикирлер бар да. Анан ушул жерде мындай бир бизде кандай болот, эми бизде башкалар деле таасирин тийгизип атпайбы? Ооба, мен Америка Кошмо Штаттарындагы кейсти жакшы билбейм, чын айтсам, маалыматым жок, бирок менин түшүнүгүм боюнча Facebook жана Instagram бул чоң мета корпорациясы, анан ал менен бирге Google, Microsoft, мунун баардыгы Американын базалык корпорациялары, Американын салык төлөөчүлөрү аркылуу ишке ашырылып аткан социалдык тармактар болгон үчүн аларга мындай доо көп эмес болуш керек. Бул жакта чоң геосаясат жатат деп дагы ойлойм, себеби TikTok бирден бир Кытай эл республикасынан чыккан социалдык түйүн, анан ошол социалдык түйүн баягы ааламдашуу процессинде өзүнүн ордун ээлеп аткан үчүн, балким баягы Кытайга көз каранды болбош үчүн же кандайдыр бир кибер коопсуздук үчүн болуп аткан нерседир. Мен ал тууралуу мындай комментарий берүүдөн да калысмын. Бирок мисал үчүн эгер биздин Орто Азия чөлкөмүндө карай турган болсок, бизге TikTok кайсыл өлкөгө же Facebook менен тиги мета кайсы өлкөгө таандык экени мындай маанилүү эмес дей көрүнөт. Биз ошондой эле Дуров ойлоп тапкан Телеграмды же болбосо ВКонтактени деле колдонуп атабыз, ал орустардыкы, Одноклассникини деле колдонгондор бар, ал орустардыкы. Мындай айырмасы жок. Эгер эртең казактар же өзбектер же кыргыздар, кыргыздарды айтпай турайын, казактар, өзбектер болобу же башка индиялыктар чыгарган социалдык тармактагы өнүгүп кетсе, биз деле ал менен колдонушубуз керек. Себеби канчалык көбүрөөк болсо, конкуренция канчалык көбүрөөк болсо, ошончолук жакшы бул биринчиден. Экинчиден биз тезирээк Кыргызстандын чөлкөмүндө, Орто Азия чөлкөмүндө TikToкту монетизацияга киргизишибиз керек. Муну дагы акча табуунун булагы деп карашыбыз керек. Монетизация жагын алып карасак, Кыргызстанда билебиз, негизи Instagram же болбосо башка тармактар түздөн түз акча төлөбөйт. TikTokто болгондой жүрөт. Кыргызстандын блогерлердин, медиа блогерлердин өнүгүүсүнө кандай таасирин тийгизип атат?
Мен эфирге чыкканды жакшы көрбөйм. Мен мисалы TikTokто болушунча илим билим берген, жакшы видеолорду чыгарганга аракет кылам. Жан башымды же төшүмдү көрсөтүп, же мен кандай сулуумун, мен кандай оозум чоң, мен көзүм чоң деп көрсөтпөйм ал жакта. Болушунча жакшы видеолорду мындай үй бүлөбүз менен чай ичип отурганда же болбосо кызыктуу окуяларды бүгүн мен Керденден чай ичтим, буну Жети областта кандай деп атайт, жазгыла деген сыяктуу видеолорду киргизем, алар дагы жакшы актив алат. Бирок акча табыш үчүн сиз кадимкидей түз эфирге чыгасыз. Сиздин көрөрмандарыңыз болот. Ал жакта атайын смайликтер бар. Смайликтердин өздөрүнүн баасы бар. 500-600 миң долларга чейинки смайликтер бар. Түз эфирде отуруп алып батыл ойнойсуз, сиз экөөбүз талашып, достор мен утайын, мага лайк баскыла, мага менткиле. Анан бул кайра эле кыргыздын жана тоюнда мага мынча кошумча кошту эле, мен кайра буга мынча кошумча кошоюн деп, ал сиздин эфириңизде 500 долларлык смайлик ыргытса, сиз эртең барып анын эфиринде кайра 500 долларлык смайлик ыргытып колдоп коюшуңуз керек. Ушундай система бар. Ошентип эле бири-бири менен ойношуп, акча табышып, анан башка деңгээлге да чыгып атышат. Бирок Кыргызстандын аймагында түз монетизация жок TikTok. Жок. Кандай болуп иштейт анда? Эгер Кыргызстандын аймагынан башка жактан регистрация кылышат, башка жактан Казакстан, башка деп чыга беришет. Бизде бирок кандай жок. Ооба, бирок бул белгилүү канал. Буну колдонуунун түз монетизациясы болбосо дагы жанагы мультипликативдүү эффекти бар да. TikTok аркылуу таанылып, ошол TikToктогу кандайдыр бир product placement рекламасы болобу же түз реклама болобу, ошол жардам аркылуу деле акча тапкандар бар. Андан тышкары жана биздин мисалы үчүн мен Sigma деген TikTok колдонуучусу дүйнөлүк бренддер келип кызматташууга чакырып атат. Ал жигитти кыргыз токмоктон эле чыккан бала. Андай жана TikTok House'да иштеген балдар жана башкалар. Мунун бардыгы өзүнүн жолун ошонун ичинде финансылык багытындагы аныктап түзүп алган TikToкту жана мен айткандай мүмкүнчүлүк катары кабыл алган инсандар. Айзат Айымбайсаңыз, эгер жалпы эле ушул блогерлердин тагдырына келе турган болсок, азыркы учурда блогерлер мындай көбүнчө эмне менен алек, эмне кандай темалар кызыктуу болуп атат да? Мисалы, ошол Instagramда кандай темалар, TikTokто кандай темалар, себеби дегенде видео боюнча көбүрөөк популярдуу ушул эки тармак болуп атпайбы? Ооба, TikTokто деген мындай, жума сайын жаңы трендтер чыгып турат. Ал жакта би же музыка, сен ошол трендти алгачкылардан болуп тартып кала турган болсоң, сенде лайк, комментарийлер, перепосттор аябай көп болот. Инстаграмда болсо азыр тынч. Инстаграмда азыр алгоритм такыр өзгөрүп кеткен. Мурда болчу мисалы кечки саат 8ден 10го чейин эгерде пост киргизе турган болсоң, лайк көбүрөөк алат, комментарий жазылат дегендер болчу. Азыр Инстаграмда колдонуучулар аябай жалкоо болуп кетишкен. Лайкты дагы, комментарийни дагы акчага кылышат. Сен стоп басам деп коесуң комментарийге, же акча берем, белек берем дей турган болсоң, сизге лайк басат, комментарий жазышат. Инстаграм ушундай болуп калган. Көрөрмандар. Чыныгы жакшы көргөн баракчалар аябай аз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын кээ бир эл артисттери, ушундай кыргыздын чыныгы легендалары дагы азыр Инстаграмда отуруп калбадыбы? Алар андай нерсе кылышпайт. Блогерлер үчүн Инстаграмдын активдүүлүгүн жоготулуш үчүн хайп жаратышат, жалган хайп жаратышат, бири-бири менен урушуп кетишет, калп эле же бири-бири менен сүйүшүп кетишет, мамиле курушат. Айтор, бул деле өзүнчө бир мындай Эркен мырза айтпадыбы? Каражат табуунун бир мүмкүнчүлүгү депчи. Блогерлердин каражаты да бул. Мындай ушундай эле биздин колубузда, мен өзүмдү мындай 100% блогер деп эсептебейм, анткени мен жумушум башка, эфир, бирок мен ошол жумушумду чагылдырып жүрүп эле мен дагы блогер болуп кеткенимди байкабай калыптырмын, көрсөчү. Мен ошол күнүмдүк жашоомду эле чагылдыра берем. Чыныгы блогер болуп күндө видео тарткандар үчүн бул өтө эле оор. Кыргызстан кичинекей, бизде лайк басуу системасы дагы аябай, мындай бири-бирибизге көп колдоо көрсөтө бербейбиз. Казакстанда аябай жакшы, мисалы. Казакстандын аудиториясына чыгып алсаң, сен мыкты блогер болосуң, акчаң да кичине көбүрөөк болот, Казакстанда көбүрөөк төлөнөт. Мисалы үчүн кече күнү Samsung биринчи жасалма интеллект колдонгон смартфонун презентация кылды кече күнү. 16 январь күнү. Ошол презентация кылган күнү кыргызстандык блогер, техноблогер Байгазы деген жигиттин колунда ошол смартфон турат. Samsung түздөн-түз Байгазыга ошол смартфонду жөнөтүп, биз презентация кылган күнү сен дагы ушул телефонду алып чыгып көрсөтөсүң дейт. Анын аркасында Байгазы менен кандай келишимдер бар мен билбейм, бирок дүйнөлүк топ 10го кирген технокорпорациялардын бири кыргызстандык блогер жигит менен презентация күнү байланышып чыгып аткандыгы бул чоң көрсөткүч.
Анан бул техноблогинг болобу же болбосо трип блогер болобу, саякат блогери же илим блогери болобу, булардын баардыгынын өзүнүн сонун аудиториялары бар. Мисалы үчүн ошол эле Адилет Ногойбаев менен жанагындай авиа каттам жасаган компаниялар иштешип, дүйнө кыдырганга мүмкүнчүлүк алып, бул сонун көрсөткүч. Мунун баардыгы мүмкүнчүлүк. Мен кайра айтылай берейин. Чөнтөктөгү эле телевидение да? Чөнтөктөн алып чыктың, тарттың. Муну туура колдонуш керек. Туура колдонгон киши колдонуп кетти. Туура колдонбогон киши ошол эле ыр би анан кийин 2 жолу секирик деген деңгээлинде кала берди. Бул дагы эволюциянын сонун көрсөткүчү. Бул жакшы лакмус кагазы болду да. Кимдин ким экенин аныктап алдык. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар, ким колдонуп кетти, ким кызылдай жинди, муну көрүп калдык. Бул дагы сонун нерсе. Ооба, мен ойлойм да, мисалы азыр бизде көпчүлүгү блогерлик кесипти мындай кандай десем, оорчундуу кесип деп кабыл албайт экен. Бул блогер дейм деп мындай. Көчөдө жүргөн телефонго бийлеп коет экен деген сыяктуучу. А блогер чындыгында өзүнүн аудиториясына бир мындай маалымат таркатсынчы, канча адамдардын оюн бөлөт да, канча адамдардын оюн өзгөртө алат да. Ошол жагын кандай колдонуп атат кыргыз блогерлери? Жакшы же жаман деп айтуудан алысмын. Себеби бул блогерлердин коомдун пикирин өзгөрткөндү бир күндүк эффект менен санай албайбыз. Бунун эффектин көрүү үчүн 5-10 жыл бер жагы керек. Блогерлердин күчү күч экенин айта алам. Себеби учурда керек болсо камоолордагы же болбосо мындай кызматташуулардагы таасирдүү блогерлер менен болот. Андыктан таасири бир топ. Коом өзгөрүп өзгөргөн жокпу, бул башка маселе. Бирок ошол эле учурда мисалы Кыргызстандын башына кайсы бир караңгы күн келип турганда биз көрүп атабыз да, кандай көпчүлүк нерсе блогерлер аркылуу таратылып атат. Бул жалпы эле Кыргызстандын маалымат айдыңында эмес, жалпы дүйнө айдыңында, анан 200%. Жардамдар дагы ошолор аркылуу топтолуп атат. Анан эмне үчүн ошол мындай кайсы бир учурда көз жазымда, алардын кылган кызматы көз жазымда да калынат. Көз жазымда калган жок болуш керек, себеби ошол эле блогердин жасаганы көз жазымда калбайт. Калат дегенден алсын. Балки медиктердин жасаган иши же мугалимдердин жасаган иши көз жазымда калып аткандыр. Блогерлердики жасаган учурда эле көрүнүп, жасаган мынтип жардама кылып чыгарып кое берет ал. Балким бир мамлекеттик сыйлык жөнүндө же мамлекеттин ыраазычылыгы жөнүндө сөз болуп аткандыр, бирок эгер жазап атса, мамлекет үчүн жасаган жок, сыйлык үчүн жасаган жок деп ынанам. Себеби ошол эле пандемиянын убагында биздин ошол блогерлердин топ жасаган иш аракети же болбосо октябрь окуяларындагы ошол эле Болот Ибрагимов жана башка блогерлер чогулуп Бишкекти тоноочулуктан коргоп калгандыгы, же болбосо Бишкек Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесинде дагы блогерлердин мындай маалымат согушундагы, мына Айзада дагы ошол жерде иштеген Баткен окуясында да мунун баардыгы чоң күч, мунун баары чоң күч. Сиз дагы кошумчалай кетсеңиз, ошол кээ бир учурларда мисалы кайсы бир аябай чоң мамлекет тарабынан көп жардам берген, ошол мамлекеттик кызыкчылыкты, улуттук кызыкчылыкты коргоп жүргөндөр эле эртеси күнү кайрадан мындай уур токмокко кабыл атат да, мындайча айткандачы. Ушундай учурда силерде мындай кайсы бир блогерлик солидардуулук, тилектештик деген нерсе пайда болуп атабы? Блогерлер кандай мындай бири-бириңер менен кандай ынтымагы? Ушул нерсе бизде жок. Кыргызстанда жок. Казакстанда коңшулаш. Казакстандарда блогерлер чогулуп алып, бири-биринин аудиториясы менен алмашып, чай ичип, отурушуп, мындай сонун кече жасашат. Биздин блогерлер сени тааныса дагы, таанымаксан болуп, ушундай өтүп кеткен адаттар бар. Силер бири-бириңер салдашасыңар. Эркин мырза эми блогер эмес, эми бирок аябай жакшы доспуз. Бирок ушундай блогерлер бар, чыныгы блогерлер, бирок мындай сени карап туруп эле мындай тааныса деле учурашпай өтүп кеткен учурлар болот. Бирок эми ар бир адамдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү дегенчи, бирок андай уюм жасаса да болот. Блогерлерди азыркы күндө мындай көз жаздында калтырып, серьездуу эмес мамиле жасап аткандыгы да туура эмес да. Мисалы, кээ бир журналисттер айтат го, бул блогер, бул жөн эле блогер. Бул жөн эле блогер. Бул профессионалдуу журналист эмес деп. Бирок алардын таасири кайсы бир телевидениядан да күчтүү болот. Ооба да. Сиз мындай мен айтып аткан темамды акырын эле мынтип жыйынтыктап койдуңуз да, чекит коюп койдуңуз. Демек, блогерлерге дагы өзүнчө бир эме бериш керек экен да, мындай өзгөчөлүк бериш керек экен да. Биз күнүбүз түшкөндө эле блогерлерге кайрылып, же болбосо дагы бир нерсе болгондо блогерлерге кайрылбастан, алар дагы аудиториясынын үстүндөчү ушундай иштешет.
алар ушундай иштешет. Бир видео элге кирип кетиш үчүн, элдин аң сезимине мындай орун алыш үчүн алдын ала сценарий жазылат. Алдын ала өзүнүн жанында жүргөн азыркы мына 2 оператор турса, 2 мобилографы бар, анын стилисти бар, анан дагы бирөөсү бар. Ошолор болуп анан контент чогултат да. Чындыгында азыр блогерлик жумуш өтө мындай журналисттердикиндей эле, бирок эми журналисттер менен мээнет аябай чоң да. Анын үстүнө конкуренция да чоң. Эл тез эле тажап кетет сенден. Конкуренция чоң. Тез эле тажап кетет. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Тилекке каршы аябай кызыктуу сүйлөшүп атабыз, бирок акыркы коомдук пикирди изилдөөнүн маалымат жыйынтыктары боюнча биринчи жолу керек болсо 20-жылга салыштырмалуу биринчи жолу телевидениянын орду социалдык тармактарга караганда бир канча андай төмөндөп калыптыр да. Акыркы быйыл чыкты 23-жылдын жыйынтыгы боюнча. Анан ошондо деген Инстаграмдан кийинки эле орунда Кыргызстанда маалыматты дагы алуунун жолу, саясий маалыматты алуунун да жолу бул TikTok болуп турат экен да. Демек ушул TikToкту мисалы кайра эле бизге ушул маалымат таратуу болуп, эми демек мурдагы журналисттерге келген кысым, журналисттерге келген жоопкерчилик бүгүн кайра эле блогерлерге келип тиет. Ушул учурда сиздердин мындай мүмкүн элге калыбыңыздар же блогерлерге калыбыңыздар кандай колдонсок болот, кандай өнүктүрсөк болот, буну мындай коомдун кызыкчылыгына кандай колдонсок болот? TikToкту дагы, Инстаграмды дагы. TikTok менен Instagram медициналык изилдөөлөр аркылуу TikTokко улам кирген сайын адамды бир нече секундка, бир нече доли секундка бактылуу кыла турган мээдеги дофаминди бөлүп турат да. Дофамин канчалык бөлүнгөн сайын сен ошончолук ага киргиң келе берет. Ошон үчүн TikTokко көп киребиз да. Бирок ал менен бирге ата-энелерге кайрылуу, бул TikTokко көп кире берген баланын бул дагы медициналык изилдөөлөр эс тутуму начарлайт. Жаттоо мүмкүнчүлүгү начарлайт. Андан тышкары TikToктун балдардын арасында дагы бир коом түзүлүп калып, TikTok коому. Ошол TikToктун ичинен кибербуллинг дагы бар. Балдар ага кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн балдарыңыздарды кандай контент карап, балдарыңыздар кандай видео көрүп атканына көңүл буруңуздар. Бул ата-энелерге кайрылуу. Ал эми сиздин сурооңузга кайтып келе турган болсок, Кыргызстандагы TikTok колдонуучусу болобу, Instagram колдонуучусу болобу же жөн эле Facebook колдонуучусу болобу, баардыгы биринчиден өзүнүн чөлкөмүн сыйлап, экинчиден окурманды сыйлап, үчүнчүдөн мамлекеттик мыйзамдарды сыйлап, адеп ахлакты сыйлап иш алып барса, баардыгы өзүнүн нугу ирети менен болот деп ишенем. Бирок аша чагып бараткан учурда дагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жана Айзада айткан ынтымакка дагы келүүбүз зарыл. Себеби орустар айтып, моя хата с краю деп отура берген дагы туура эмес. Эгер кандайдыр бир мыйзам бузууларды көрүп атсаң, анда өзүңө берилген каналдар, биз 90-жылдарга караганда Кудайга шүгүр, азыр ар бирөөбүздүн эң эле аз дегенде 100 колдонуучу, эң алды деген миллион колдонуучусу бар. Ошол каналдарды колдонуп, акыйкат үнүңдү жеткизүүгө дагы салымыңды кошушуң керек. Себеби ушул өлкөнүн жаранысың, сен ушул коомдун өкүлүсүң. Бул жалгыз гана сага берилген мүмкүнчүлүк эмес, бул сенин жоопкерчилик милдеттериң. Мен айтат элем, мисалы WhatsApp үйгө чалып калсам, айты эмеден TikToктон көрбөдүңбү? Бүгүн деген тиги аябай катуу күн тиет экен, башыңа шапка кийип ал. Же болбосо бүгүн деген Бишкекте бир нерсе болот экен деген мурда апам телевизорду көрүп айтчы, бирок азыр WhatsApp'ты, TikToкту көрүп айтат да. Демек бул өтө мындай кылдаттык менен мамиле кыла турган тарап. Бул жактан маалымат алууда биз критикалык маалымат кабыл алуубузду дагы мындай үйрөнүшүбүз керекпи, тарбиялашыбыз керекпи деп ойлоймун да. Анткени үйдө отуруп алып эле мен достор эртең тилекке каршы ушундай каар жаайт экен, ал каардан силер үйүңөрдөн чыкпашыңар керек, дегендей мындай деген маалымат таркатып койсом, ага ишенгендер WhatsApp'та мо деп толтура жөнөтүп беришет. Ишенгендер үйүндө отура беришет да, мисалычы. Андыктан таркатып жаткан дагы адам, демек угуп жаткан аудиторияга жоопкерчилигин сезип, баягы хайп, лайк деп артынан кууа бербестен, кичине болсо дагы ошо критикалык көз караш менен жасап, кабыл алып аткан адам дагы ушул маалымат чындыгында туурабы деп башка маалыматтык булактардан текшерип алса, бизде эч кандай мындай коомубузда терс пикирлер болбойт. Ал эми мындай социалдык тармактар биздин сөз эркиндигибизди, биздин жарандык эркиндигибизди мындай элге жеткире турган булак. Буларды жабуунун эч кандай
кажети жок деп ойлойм. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн келкел берүүсүнүн алкагында Кыргызстандын медиа коомдук тармагында TikToктун орду жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист алып баруучу Эркен Рыскулбеков жана журналист, блогер Айзада Жамырчиева айым болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат. Алып барган мен Перизат Айтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө. Рахмат. Эми TikTok тарталы. Үчөөлөп. Отолго тийиңиз.